Саламатсыңар балдар? Балдар, бүгін біз экскурсия салға шығабыз. Қаяққа тоқтасыңар? Мына біздің жанымызда тұрған Қаракечеге шығабыз. Біз білесіңер, 10 класста көмір өндірүү жөнүндө, таш көмір жөнүндө өткөнбүз, таш көмүрдүн түрлөрүн өткөнбүз. Демек биздин жаныбызда турган Каракечеге барып алып, көмүр бассейнине барып, кантип көмүр алат, анын составы кандай, мына ошол жака экскурсия барабыз. Анда элесе кеттик экскурсияга. Мына бүгүн биз Кыргыз көмүрдүн ишканасынын Каракече филиалына келдик. Көчөк экскурсия сабагыбызды баштадык. Эми Каракече кайсы жерде турат, кандай көмүр болуп атат, бактардын начальниги Жумаканов Мустафа Кайган айтып берет. Азыр сиздер келгендер Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына таандык Каракече филиалынын Бобордук участкасына турган. Сиздер турган жер деңиз деңгээлинен 2860 метр бийиктикте турат. Бул жерде көмүрдү иш болуп жаткандын максаты көмүрдү кандай чыгуу эрежелери боюнча бизде азыр слежный работада коп. Башынан баштап топурак тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул көмүргө биз жетиш үчүн 1 тонна көмүр алыш үчүн 8 куб топурак чыгарышыбыз керек. Андан тышкары бул жерде жылына белгилүүчү Кыргыз көмүргө мамлекеттик ишканасына жүктөлгөн көмүрдү канча запас бериш керек? Бизге 750 тонна көмүр беришибиз керек бир жылга. Жок болгондуна байланыштуу терске киши көбүрөөк багыш болгон себептен биз 1 миллион тоннага чейин көмүр чыгарып бердик жылга. Андан тышкары мындан кийинки жылга берилүүчү тоннасы 1 миллион тоннадан берип турабыз. Келечекте ушул берип турат. Көмүрдүн калориясы болсо бизде Бобор участокто 4000ден 4700ге чейин калориясы, көмүрдүн күйүү калориясы. Борбор участокто андан тышкары 7000-8000ге чейин сүлүктүдө жана башка көмүрлөрдө калориясы ар кандай состав болуп калат. Каяк жактарга ташып камсыз кыласыздар? Бул ташуу азыр негизгиси түндүк региондорго, андан тышкары быйыл да ошо түштүк региондон Оштон, Жаңы Абадтан да келгендер быйыл саны арган болуп келет. Теске таштыдарбы? Теске эң көбүрөөк массасы бизде теске ташлап, теске жана күйөткөн жерде Каракечеден барган камсыздана түшүп кайтсагычы. Казып алынган, казылуу иштери жүрүп атпайбы? Ошо топуракты казып алып каяка алып барасыңар? Эмне кыласыңар булар жерде? Бул тазалап аткан көмүргө жетиш үчүн топурак турат, көптөгөн топурак бар. Ошол топурактарды биз ошол акыбалга атайын берилген жерлер бар. Коопсуз жана сууларга жана көмүрдүн кесинде зыян тийбеген жерлерде атайын берилген. Ошол жерлерге алып барып төгөбүз. Андан тышкары ар нерсе биз алып төгүп. Азыр морг жерде тазалоо иштери жүрүп аткан турбайбы? Мына баары топурактарды ташып атат. Ушул топурактар каяка барат? Андан аркы иштер кандай аткарылат? Бизде азыр жүрүп аткан иштин алып чыгып аткан топурактар ар бир самосвалдар менен алып чыгып, бул чыккан топурактар атайын хозяйство деп атайын бизде берилген бөлүмдөрдө жерлер бар, атайын төгүлүш жайлар бар. Ошол жерлерге алынып чыгарылат. Мисалы бул турган биздеги атыбал 24-25 профилдеги атыбалдардын төгүлө турган топурак төгүлө турчу атыбалдар. Кеттик. Балдар, биз биринчи эликте өтпөдүк беле таш көмүр жөнүндө? Таш көмүр кантип пайда болот деп силер сурагансыңар. Демек бул байыркы доордогу өсүмдүктөрдүн катып калган калдыктарынан пайда болгон каралчын түстөгү кара зат дегенбиз. Мынакей ушул. Эми мына ушунун баары пайда болгон зат, мунун баарын карап турсаңар, көмүрдүн запазы болуп турат. Демек эмнеден пайда болуп турат? Өсүмдүктөрдүн катып калган калдыктарынан пайда болгон. Кеттик. Азыр бул жерде көмүрдүн жаңы ачылган көмүр, мисалы, жаңы ачылган көмүр ушундай болуп чыгат да. Ушул күнгө турган себептен, жаан тийген себептен бул өзүнүн сапатын жоготот. Ал сапатын жоготкон учурда мынакей мондой болуп калат да. Ажыроо иштери өзүнүн эмесин жоготот, касиетин жоготот.
Qo'y tur, shayba chiq. O baldarga maldan juguçu oğurlardı jönde tushundirme öğretamiz. Boldu mınakay piruvkadan öttü. Aldın aluu üçün morek şarpka kimyalik preparatlar. Bul şarpka saylat, bul karasan degen oğru koydu. Emkarda koyuz. Adem o koylandın gül orusu. Orçası ospa. Oşaga qanday damashtirib aldın aluu ko'rsatib beradi deb atamiz. Buni 100 nimaga jasanat atayın. Atayın üçün 300 lira stol var. Ana morekin 100 doza qalamoqda. Har bir qo'yga 1 gramdan ketib cho'ngishtiradi. 2 aydan uyda o'sdi emdaymiz. Manakay. Buni jasab oldik buni. Manakay. Qarmoq butun ko'tarib qo'ydi o'sdi. Asl butun bir o'sdi. Mana. Mana oldu. Hozir piruvkadan o'tdi. Mına bu pestisidin içinden fungitsid, bu ösümdüklerden özünün oğrusuna karata. Mına hazır borki preparatты 10 litr suga eritemiz karagla. Mınaki 10 litr su. Pestisitlerdi çaçargıçlarga көрсөтүп атабыз. Атайын берилген дозаны эритип куюп алабыз чачышка. Мына момундай коргонучу кийимдерди кийебиз, бетибизди жаап алабыз, колубузга колгап кийип алып, мына ушул өсүмдүктөргө жана бактарактарга чачабыз. Балдар, жана биз өсүмдүктөргө фунгицид сеппедикпи? Ал өсүмдүктөрдүн оорусуна карата. Бул өсүмдүктөрдөгү ошол жашылчадагы жемиштердеги курт кумурскага билесиңер, малбаларда курттап кетет, алмырлыктарда курттап кетет. Мына муну сепкенде ошол курттун алдын алат, дагы курттабайт. Бул болсо инсектицид деп аталат. Бул ушул препарат. Азыр биз инсектицидтерден курттарга карата чачышын көрүп атабыз. Инсектицид препаратын алдык. Мына ушул алмуруттун бакчасына, мына ушул куртка карата, микелерге карата инсектицидтерди сеп жатабыз. Азыр эме мына картошка аянтына гербицид сепкенге барабыз. Мынакей картошка аянтына. Чеснокто болсо мына бул балдар гербицид, бирок гербицид аптап көп түрү бар. Помидордук өзүнчө, сабиздик өзүнчө, картошканын өзүнчө. Гербицид деген бул ото чөптөргө каршы. Эгер ушуну сеп койсок, картошка аянтына мына гербицидтерди сеп атабыз. Бул ото чөптөрдүн баарын жок кылат. Ортосуна картошкага тийсе да эч нерсе болбойт. Бул гербициддин чачылышы мынакей.